Иран менен Израилдин жаңжалып курушуп жатат. Ирандын ракета соккусунан Байер Шефтеги оорукана жабыркады. Израилдин авиациясы болсо Ирандын өзөктүү ишканаларына сок курганын билдирди. Силер балдарыңар барбы? Балдар башкарга келсе эмне болосуңар? Бишкектин четиндеги айылда 1-класстын окуучусун 3 өспүрүм зордуктап жүргөнүн баланын жакындары айтып чыкты. Милиция шектүү катары 16 жаштагы өспүрүмдү кармады. Бишкектеги электрдин жаапырт өчүшүнүн себеби айтылды. Энергетика министрлиги чочулоого себеп жок экенин кабарлоодо. Саламатсызбы? Бүгүн Азаттыкта жаңылыктар программасы бейшемби күнкү чыгарылышын баштады. Алдыда ушул жана башка кабарлардан кенен айтып беребиз. Менин аты жөнүм Бакыт Төрөгелди. Алгач эл аралык темалардан жакынкы чыгышта чыңалы күчөп, Иран менен Израилдин бири-бирин бутага алган аба соккулары уланууда. Бейшембинин таңында Ирандын чабуулунан Израилдеги оорукана жабыркап, кеминде 40 адам жаракат алды. Өткөн түнү Израилдин авиациясы Ирандын Арак, Натанс жана башка жерлердеги өзөктүү ишканаларына сок курганын билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп Иран менен согушту каалабай турганын, бирок анын өзөктүү курал өндүрүшүнө тоскоол болорун дагы бир ирет кайталады. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаминеи шаршембидеги кайрылуусунда АКШнын талабын кескин түрдө четке какты. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт. 19-июнда эртең менен Иран Израилге ракетадан сок курганда дүрмөттөр өлкөнүн түштүгүндө орун алган Бейар Шефтеги оорукананын жанына кулаган. Жергиликтүү маалымат каражаттары улуттук медициналык кызматка таянып, бери дегенде 40 киши жабыркап, үчөөнүн абалы оор экенин жазышты. Бул эски имарат болгондуктан биз жакында эле ал жерден адамдарды эвакуациялаган элек. Ракета түз тийген бөлүм ошол учурда бош болчу. Бирок ооруканада бейтаптар жаткан башка бөлүмдөр да жабыркады. Ошол маалда ооруканада болгон 40 адам тең жаракат алды. Алардын көпчүлүгү кызматкерлер жана бейтаптар. Алар айнектин сыныктарынан, шыптын кулашынан жаракат алышты. Баары биздин тез жардам бөлүмүндө дарыланууда. Ирандык ракеталар Холон жана Раматкан деген жерлерге да тийгени, ал жерде кеминде 25 адам жабыркаганы маалым болду. Өткөн түнү Иран Израилге 30дан ашык ракета менен сок курду. Израилдин бийлиги жарандык жайлар бутага алынганын кескин айыптады. Чындык мындай, бул ооруканага киргениңде бул жерде жөөттөр менен мусулмандардын бирге тынч жашап, чогуу дарыланып, дүйнөнү чогуу өзгөртүп жатканын көрөсүң. Бул көрүнүш ушул аймактын келечеги, бирок ошол келечек үчөөнү кээде согушка да барууга туура келет. Түн ичинде Израилдин авиациясы Арак, Натанс жана башка жерлердеги ондогон өзөктүк ишканаларга сок курганын өлкөнүн куралдуу күчтөрү Цахалдын басма сөз кызматы кабарлады. Анын алдында Израилдин бийлиги ирандыктарга Арак жана Хондап шаарларынын белгилүү бир райондорунан чыгып кетүүнү эскерткен. Маалыматтарга караганда негизги бута Арактагы атомдук реактор болду. Израиль Иранга карата чабуулдарын күчөткөн шартта шаршемби күнү кечинде өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаминеи кайрылуу жасады. Ал АКШ президентинин шартсыз баш ийүү талабын четке кагып, Иран таңууланган согушка жана таңууланган тынчтыкка аягына чейин каршылык көрсөтөрүн билдирди. Албетте, бул аймактын саясатын жакшы билгендер үчүн АКШнын бул маселеге кийлиги чүүсү толугу менен өзүнө гана зыян алып келерин түшүнүшөт. Анын кесепети Ирандыкынан алда канча оор болот. Эгер Америка бул жерде аскерди кийлиги чүүгө барса, анын зыяны кайтарылгыс болуп калаары талашсыз. Шаршембиде кечинде АКШ лидери Иран менен согушуу ниети жок экенин айтты. Ошол эле кезде Дональд Трамп Тегерандын өзөктүк курал өндүрүшүнө жолтоо болуу үчүн мындай операцияларды жүргүзүүгө мажбур болушу мүмкүн экенин четке каккан жок. Мен деле аралашкым келбейт болчу. Бирок 20 жылдан бери, балким андан да узак убакыттан бери Иранда өзөктүк курал болбошу керектигин айтып келатам. Тегеран документке кол коюшу керек болчу. Азыр алар муну каалап жаткандар. Анткени адилеттүү келишим болчу. Бирок азыр ага кол коюу оор болуп калды. Көп нерсе өзгөрүп кетти.
Бирок мен дагы бир ирет кайталайм. Иранда өзөктүк курал болбошу керек. Анткени анын массалык жок кылуучу күчү абдан чоң. Алар аны колдонушат деп ишенем. Башкалар колдонбосо да алар колдонушат деп ишенем. Тегеран өзөктүк программасы жай турмуш максаттарын көздөөрүн андан баш тартпай турганын айтып келет. 13 июнда Израиль Ирандын өзөктүк ишканаларына абадан чабуул койгон. Анулай Ирандын армиясы да Израилдин аймагын дрондор жана ракеталар менен бутак алган. АКШдагы ирандык активисттер уюштурган бейөкмөт уюм 13 июндан берки Израилдин соккуларынан Иранда 630дан ашуун адам каза болгонун билдирди. Алардын ичинен 239 жайкын тургун, 126 аскер дагы 220-сынын ким экени аныктала элек. Ал эми Израилдин расмийлери Ирандын соккуларынан 26 адамдын каза болгонун кабарлоодо. Айгерим Акылбекова, Азаттык. Жергиликтүү кабарларга келсек, абактагы укук коргоочу Рита Карасартова ага козголгон кылмыш иши боюнча тергөө жүрбөй жатканын айтып чыкты. Бул тууралуу Карасартова 19 июнда Бишкектин Свердлов райондук сотундагы жарыянда билдирди. Сотто отурум тергөөчү менен прокурор келбей калгандыктан кийинкиге жылдырылды. Рита Карасартованын адвокаттары судья сотто тергөөчү менен прокурордун катышуусун камсыздабаганы үчүн судья Адил Жаныбек уулуна ишенбөөчүлүк көрсөтүп, бирок ал четке кагылды. Мынаки 2 айдан уже ашып кетип баратат, 3-чү айга кетип атат. Бир дагы действие, бир дагы мына Телекмат өзү келди аны менен, андан башка кишилер менен булар группа дейт. Бирөөсү менен да телефонумду баарын ачып бергем. Байланыш вообще жок болчу, мынаки карагыла деп. Эчтеке жок болгон үчүн мен аларды тааныбаган үчүн сен ошол катты мен илген катты эмне үчүн Телекматтын ата энесине түз жиберген жоксуң, же аялына түз жиберген жоксуң деп мага айып коюп атат да. Мен аларды тааныбасам, Телекмат чет өлкөдө жүрүп, эжеке аманат, мен жоголуп кетсем, жок болуп кетсем же кармалсам, үй бүлөмө билдирип койгула дегенде, мен өзүмдүн эле соцсети менен эч кандай жамынбай, фейк аккаунт түзбөй эле мына илдим мынаке Телекматтын акыркы мага аманат деген каты болчу деп. Бүгүнкү күнгө чейин эч ким менен бир да тергөө кылбай, а бул дагы пыткага барабар да. Мен 3 айдан бери ушундай кичинекей камерада ысык, дем жетпеген, ушундай сотко чыгып отурган жерде бир да тергөө иши жүргүзбөй эле, мени жөн эле жанагы тарбиялайбыз дегендей кылып эле киргизип коюшту дагы, ошол жерде кичине кыйналып отуруптур дегени бул кыйноого барабар деп эсептелинишет да. Ал 14 апрелде кармалып үйү тинтүүгө алынган укук коргоочу өзүнүн кармалышын жаранды активист Лекмат Кудайберген уулуна таандык делген катты өзүнүн социалдык баракчасына жарыялаганына байланыштырган. Прокуратура Карасартовага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылганын билдирген. Укук коргоочунун кармалышына байланыштуу бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары тынчсызданып, кыргыз бийлигин аны бошотууга чакырып келет. Кийинки соттук отурум 27 июнда болот. Программаны улантабыз. Бишкектин четиндеги айылда 1-класстын окуучусу зордукталды делген окуя жогорку кеңеште да көтөрүлүп, шаардык милициянын иши сынга алынды. 18 июнда Маевкадагы мектепте окуган 3 бала ошол эле жерде билим алган балага сексуалдык кылык көрсөткөнү боюнча маалымат тараган. Жабырлануучу баланын жакындары үрөй учурган окуя май айынын соңунда болгонун жана экспертизанын тыянагына ишенбей жатканын айтышууда. Теманы Айбек Бийбосунов улантат. Булар үчөө болушат. Бул аралыкта ошо 5 күн ичинде үйүнө келишет, биринчисинде ошол кол бутун байлап, коркутуп, эгер бул нерселер баарын айта турган болсоң, ата-энеңди өлтүрөбүз. Атаңды да, апаңды өлтүрөбүз деп коркутат кичинекей баланычы. 1-класстын окуучусу зордукталды делген окуя 17 майдан 27-сине чейин болгону айтылып жатат. Жабырлануучу баланын тайкеси ушул 10 күндүн ичинде Маевкадагы 107 мектептин 9, 8 жана 5 класстын 3 окуучусу 1-класста окуган жээнин 5 жолу зордуктаганын билдирүүдө. Ошондой сексуалдык ыдык көрсөткөн бир учуру видеого да тартылып, кийин баланын тайкесинин колуна тийген. Бул деген ошол мектептин жакынында парктар бар экен, паркта болуптур, үйдүн ичинде болуптур, жана апасы жок кезде үйгө киришиптир, күндүз эле мектептен чыккандай, мектептен чыгар менен кээде кармалып кетишет экен адам. Ошол апасы айтат, мен акыркы 10 күндө такыр мектепке барбай калды дейт, барбай безилдеп ушундай коркуп калыптыр да. Мен жүрөт деңиздечи. Апасы магазинге чыгып келседан баягы мени да ала чыгып, ошо барабыз деп. Ушундай коркуп берип калыптыр да. Зордукталды делген баланын тайкеси дароо милицияга кайрылганын, бирок экспертизанын жыйынтыгы туура эмес чыгып калганын айтып жатат. Тиешелүү органдар чара көрбөй жаткандыктан 18 июнда окуяны коомго жарыялоого туура келген. Силер балдарыңар барбы? Байкеси, Барыңар башыңарга келсе эмне болосуңар? Барыңар башыңарга келсе эмне болосуңар?
Окуя социалдык тармактарда кызуу талкууланып, өзгөчө күч органдарынын аракетсиздиги сынга алына баштаганда Бишкек шаардык милициясы маалымат таратып, кылмыш иши козголгонун кабарлады. Азыр окуяга тиешелүү делген 3 баланын бирөө камакта, калган экөөнүн кылмыш ишиндеги статусу боюнча так маалымат жок. Атылган факты боюнча 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы кылмыш иши кодексинин 155 сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер беренесине ылайык кылмыш ишин козгоп, шектүү катары 2009-жылы туулган жаш өспүрүм Бишкек шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мындан тышкары кылмыш иши боюнча соттук медициналык экспертизалар дайындалып, ар тараптуу тергөө амалдары жүрүп жатат жана жетекчилик жеке көзөмөлүнө алды. 1-класстын баласы зордукталды делген окуя Жогорку кеңештин 19-июндагы жыйынында да көтөрүлдү. Депутат Айсулуу Мамашева ушундай зордук зомбулук көрсөтүлгөн учурларда милиция кызматкерлери кайдыгер мамиле жасай турганын айтты. Маевкада болгон окуяны алсак, ал жерде 3 мектепте окуган окуучу 1-класста окуган балдарды 5 жолу зордуктап кетиптир. Ушуну бүгүнкү күнгө чейин Первомайский РОВД карабай жатыптыр да, толук кандуу. Менде чоң суранычу ушул МВДге кайрылып кетет элем. Ушул балдарга, айымдарга болгон зордук зомбулук аябай күчөп кетти. Ушул толук кандуу жакшылап жумуш алып баргылачы. Эмне деген беспредел болуп атат. Эмне үчүн ата-энелер кайрылса, эч кандай следственный жумуштар болбой жатат бүгүнкү күнгө чейин. Бул деген өтө чоң өкүнүчтүү нерсе болуп атат да. Биринчиден, албетте ушундай тирүүкмуш окуялар коомдо болуп аткан өтө өкүнүчтүү. Мындай окуялардын болушу бүгүнкү шартта таптакыр мындай жат көрүнүш. Бул боюнча биз жеке эле ички иштер министрлиги эмес, жалпы коомчулук, ата-энелер баарыбыз күрөшүшүбүз керек бул боюнча. Бул бир. Экинчиси, ички иштер министрлигинин дарегине иштебей жатат, милиция коргобой жатат деген бир жактуу ойдон алыс болушубуз керек. Бүгүнкү күндө ички иштер министрлиги мурдагыга караганда кыйла жакшы. Негизи эле интернетте социалдык тармак аркылуу бала кезинде зордукталганын же болбосо сексуалдык ыдык көргөнүн айтып берген окуялар көп кездешет. Адатта алар атын атабай, ошол окуя болгон учурда кимдир бирөөгө айткандан коркконун же болбосо айткан учурда да эч ким чара көрбөгөнүн жарыялашат. Балдар психологу Алтынай Кариева мындай окуялар азыр да көп экенин, көп учурда ачыкка чыкпай каларын айтып жатат. Мага жеке кайрылгандар дагы ушул темада көбүрөөк кайрылышат. Анан бул жактын факторлору көп деп атпайм, бирок ошолордун бири бул деген биз бул темада көрмөксөн болуп коебуз, укмаксан болуп коебуз. Бул мага тиешелүү эмес деп мындай бир уят деп бир мындай жаап коебуз го. Канчалык бул теманы биз жапкан сайын ошончолук зордук көрсөткөн адамдарга бул деген биз аларды колдогонго барабар болобуз да. Маевкада 1-класстын балдарына сексуалдык ыдык көрсөттү делген балдардын жакындары жана шектүү катары кармалган өспүрүмдүн ата-энеси комментарий бере элек. Азаттык алардын да пикирин укканга даяр. Айбек Бибосунов, Нурлан Бейшабаев, Азаттык, Бишкек. Кыргызстандагы балдардын укугу, аларга каршы жасалган зордук, зомбулук жана чечүү жолдору тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы менен маектешкен отурабыз. Айдайым, саламатсызбы? Мына Бишкектин айланасындагы конуштагы 1-класстын окуучусун ошол эле мектептин 3 окуучусу зордуктап жүргөн деген маалымат көпчүлүктүн үрөйүн учурду. Бишкек шаардык милициясы бул окуя боюнча 16 жаштагы өспүрүмдү шектүү катары кармады. Негизи өлкөдөгү балдардын коопсуздугу боюнча маселе буга чейин да көтөрүлгөн. Бул окуя буну дагы күн тартибине чыгарды окшойт. Мындай нерселерди алдын алуу, болтурбоо үчүн эмне кылыш керек деген суроолор талкууланып жатат. Сиз парламент депутаты катары ушул маселелерди парламентте да көтөрүп жүргөн эл өкүлү катары кандай пикирдесиз? Азыркы учурда ошо биздин коомчулукта аялдарга болгон, ошондой эле балдарга болгон зордук зомбулуктун күнгө өсүп атат десек туура эле болот. Неге дегенде буга деген статистика көрсөтөт да, статистиканын эсеби боюнча. Ал эми кээ бир аткаминерлер айтып атпайбы, буга чейин аялдарга зордук зомбулук буга чейин эле болуп келген, бирок болгону гана бул деген ачыкка чыкчу эмес, аныкталчу эмес. Болгону азыр ошого элге жарыяланып болуп атат, бирок буга чейин эле болуп келген деп атат да. Балким аялдарга болгон зордук зомбулук чындап эле буга чейин болуп келген, бирок тилекке каршы
ошо балдардын арасында болуп аткан зордук зомбулук, ошо балдар бири-бирин уруп токмок алып аткандары, ошол эле жаш балдар бири-бирин зордуктап атканы, ынтык көрсөтүп атканы дегенди бири-бирине кол салып аткан буга чейин болуп келген дегенге мен макул эмесмин. Мен оюмча ошол буга баары тең ушу биздин жаш муунга, келечек жаш балдарга ошол биздин колубуздагы уюлдук телефондордун таасири, интернеттин таасири деп айтсам туура болот. Айрымдар мындай окуяларды жарыялоонун кажети жок дегендей пикирлерди айтып жатышат. Бирок мектептерде бири-бирине окшогон, бири-бирине ыдык көрсөтүүлөр, уруп сабоо тууралуу окуялар болгондо эле коомчулукта маселе көтөрүлүп, бирок кийин унутулуп калат. Анан балдар менен иштөө үчүн мектептерде психологдорду, балдар менен иштеп турган адистер жетишпей жаткан жокпу? Бул ачуучундук, чын эле буну моюнубузга алышыбыз керек. Бишкек шаарында ошо орто мектептерде, мэриянын балансында болгон мектептерде каражат бюджеттен акча бөлүнөт. Бирок тилекке каршы биздики көбүнчөсү ошол райондогу, региондогу окууларда алар каралган эмес. Анан Бишкек шаарында деле карасак, именно ошо детский психологдордун саны абдан аз. Бүгүнкү күндө бизге жетишпейт. Буга чейин эми Кыргызстанда ошо балдардын психологиясын бузуп жатат, ар кандай туура эмес видеолорду, маалыматтарды берүүдө деп TikTok социалдык платформасы жабылган. Анан бирок андан кийин деле мындай окуялар бир топ кайталанды. Балдарга баягы чектөө, тыюу эмес, мүмкүн агартуу, маалымат берүү жагы аксаган жокпу бизде? Өзү негизи TikTok'ту жабыш үчүн көптөгөн бюджеттен каражат бөлүндү да. Бирок бүгүнкү күндө биз көрүп атабыз, ал деген эч кандай натыйжасы болгон жок. Себеби дегенде мынакей TikTok'ко кирчилер, TikTok менен колдонуучулар кандай колдонушса, ошондой эле колдонуп келип атышат. Туура айтасыздар, TikTok'тун дагы кандайдыр бир таасири бар. Бирок биз аны деген тыюу салып салгандан көрөкчү, мынакей башка өлкөлөрдүн опытын алсак, ошол эле Кытайды алсак. Кытайда бардыгы тең ошо регистрация кылып атканда канча жашта экенсиң көрсөтүлөт да. Анан мен билбейт экенмин, бирок кантип ошол система иштеткен, бирок кичинекей баланын колунда телефону болсо, колундагы телефон, өспүрүмдүн колундагы телефону болсо, аларга ошолорго тиешелүү контент берет да. Ошол эле башка айткандай билим берүү тармагында, тарбия тармагында десем, кандай десем, ошол эле улуттук баалуулуктарды сактоо максатында жакшы контент берет. Бизде болсо, бизде эле эмес, эми баягы как это постсоветский пространствода калган өлкөлөрдө бул интернет, TikTok кандай иштейт десе болот. Эми кайсы ким кандай контент көрсө, ошол контентти кайра улам көбөйтүп чыгара беришет. Ыраазычылык билдиребиз анда. Биздин суроолорубузга Жогорку Кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы жооп берди. Сиз бүгүн Азаттыкта жаңылыктар программасын көрүп жатасыз. Улуттук электр тармактары ишканасы соңку күндөрү Бишкек шаарында жана Чүй облусунун айрым аймактарында электр жарыгынын жапырт өчүшүнүн себебин түшүндүрдү. Энергетиктер муну кыш мезгилине даярдык катары оңдоо иштерине байланыштырды. Бул маселе парламентте да сөз болуп, жайдын Саратанындагы кыргыз энергетикасындагы кризис маселеси көтөрүлдү. Улуттук электр тармактары ишканасынын директору Алтынбек Рыспековдун сөзүнө караганда, кышкы мезгилге даярдык жүргүзүлүп жаткан оңдоп түзөө иштеринде айрым электр линияларынын өткөрүп кубаттуулугу жетишсиз болуп, жарык өчүп калган. Бирок коопсуздук чаралары туура иштеп, жарылуу же өрттөнүү сыяктуу олуттуу зыян келтирилген кырдаалдар катталган жок. Алдын ала маалыматтарга ылайык, штаттан тышкаркы учур бул 220 киловатт чыңалуудагы Кара Балта жана главный аба чубалгысынын өчүп калыш себебинен болгон. Жогорку Кеңештин 19-июндагы жыйынында депутат Астан Бекешев бул боюнча маселе көтөрдү. 18-19 Бишкек шаар жана Чүй облусунун айрым жерлеринде жарык жапырт өчүп кайра күйгөн. Мисалы, кеченки жана бүгүнкү окуя бизде энергетикада дагы эле кризис болуп атканын көрсөтүп жатат. Кадырман көрөрман, ушул жана башка кабарлар Азаттык чеки тор сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Ал эми бул программаны жакындарыңыз менен бөлүшүп, алдына пикир жазыңыз, биз аны сөзсүз окуйбуз. Ушуну менен бүгүн Азаттыкта жаңылыктар программасынын бул жолку чыгарылышында жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Бакыт Төрөгел иштедим. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө саламатта туруңуз.